içer ata baba. Düştüsün çoluk su, karkıraday caza geldi, karkıraday caza geldi. Султан Каримов 1959 Ысык көлдүн Жетөгүз районунда жарык дүйнөгө келген. Чыгармачылык жолун Чоро Кожомжаров жетектеген кыргыз эстрадасы ансамблинен баштаган. Султан Каримов бир топ эл аралык сынак фестивалдарга катышып, байгелүү орундарга ээ болгон. Европа, Азия, Африкадагы 27 өлкөдөн ашык өлкөлөрдү кыдырып келген. Кыргыз, уйгур, өзбек, казак, орус, тажик жана ошондой эле афган, грузин, түрк, азербайжан, татар, болгар, немец, араб, монгол, украин, англис, француз жана башка элдердин ырларын эркин ырдайт. Ала Тоо кыргыз жери, мекеним Кыргызстан жана башка бир катар патриоттук ырлардын аткаруучусу, ондон ашуун тилде эркин ырдаган Кыргыз Республикасынын эл артисти Султан Каримов учурда 6 түрдүү илдет менен күрөшүүдө. Эмгеги элге сиңген ырчынын бүгүнкү күндөгү ден соолугунун абалын билүү үчүн Супер ТВ барып кабар алганыбызда ал буларга токтолду. Эми 2015 жылы ошол сахарын диабет деп диагноз койгон. Анан эми бул сахарын диабетке көбүнчө стресстен, нервтен болот экен. Эми бизде бирине берем инвалид. Анан ар бирөөнө боорум ооруйт, ошо менен эме кылып атып. Ал баспайт, сүйлөбөйт. Басты. Басып кетти, 5-6 жыл болду. Сүйлөөчү эмес. Ошо менен элек болуп анан ошондо диагноз койгон, таблетка жазып берген, ошо менен жүргөм. Анан быйыл аябай сахарым көтөрүлүп кетип, анан кийин больницага жаткырышкан. Ошондон тартып эме инсулин сая баштады. 5 жыл сайып сахарды түшүрөбүз деп эме болду. Анан сахарымдай секирип калды да, улам көтөрүлүп болуп. Анан панкреатитим болуп, ашказаным уйку бези катуу ооруп, эме кылып, приступтар болуп, аябай жаман бир кыйналып эме кылдым. Анан кийин ошо эме кылганда операцияга деп эме кылды эле. Анан бизде буякта жасалбайт экен да. Анан ошо дары чөптөрдү ичип аракеттенип эме кылдым. Албетте баягы капельница, уколдорду көп жазып берди. Баарын алып аттым. Уколдор да кымбат болуп атты. Эме жан керек да, өзүңөр билесиңер. Анан аракеттенип эме кылдык. Анан көпчүлүк адамдар жашоону шахмат тактасындай ойлоп, оюна келгендин баарын жасап, бийликти кыянаттык менен пайдаланып, элди чексиз башкарууга болот дешет. Жашоо деген шахмат эмес, элдин тагдыры менен ойногонду токтоткула. Садыр Жапаров. Келечекке кызмат. Бир Кытай эме бар экен, Кытайдан келген бир врач. Биз Юрий Бавковдун эмес программасында бир учурашып калган, ошол чакырып тамырым кармап эме кылып, анан аябай тиги укол, капельницалык химияң көбөйүп кетти организмде. Чөп чары менен дарыланыш керек негизи деп эме кылды. Анан мен ошо баягы чөптөрдү, ашказандыкын, ушул уйку бездикин, сахардыкын деген чөп чараларды алып ошону демдеп ичип аракеттенип эме кылып атам. Кудайга шүгүр. Бирок баары бир сахар ары бери секирип атат. Анан бөйрөгүмдө пиелонефрит деп бөйрөгүмдө оорусу бар да, кичинекей кезинен оорчу да. Анан эми полиартрит бар болчу, ал артрозго өтүп кетиптир. Сөөктөрүм баары какшайт, тамырларым баары какшап эме кылып. Анан ошо баарын көрсөтмөй алсам, укол, капельница жазып беришкен да, ошону алып жүрдүм. Анан бул сосуды нижних конечностей дейт, бул буттан ылдый карай тамырларым эме кылып, таманым күйүп ооруйт да. Тимди түн ичинде кеч киргенде оорунун баары башталат да. Сөөктүн баары какшап, тамырдын баары какшап.
Сахарымды анча мындай көтөрүп алып, баягы инсулин сайып эме кылам, аракеттенип, диетаны кармап атам. Жатканда бу таманым кызып, таманым тим эле баягы ысык көмөс жанга бутуңду койгондой болуп күйдүрөт да, ошондой болуп бутумду жаап жата албайм да. Кадимки мындай күйгүзгөндөй болот да, ошо менен эме кылып. Анан уйкуда эме кыла албайсың, уйкуда көрбөйсүң. Аруу оңдоп, бери оңдоп, аруу оодарылып, бери оодарылып, ошо менен түн өтүп кетет. Күндүз анан деп калам кайра. Анан мынтип басып эме кылам, түнүсүнө карай эме кылат. Ысык носки кийип, күндүз басып жүрөм болбосо бутум үшүй баштайт да. Мурда билбейм, анча эме кылчу эмес элем. Баягы жаш кезде эме кылып, азыр болсочу бутум үшүгөк болду, бирок түнүсүнө кайра күйөт да, ошентип. 5 жылдан бери оору менен алышып дарыланып келе жаткан Султан Каримов күнүнө 5 инсулин алып жатканын айтат. Кант диабетинин жана тамыр оорулары менен жабыркаган ырчынын операциясы Түркия жана Германияда гана жасалат. Каармандын айтымында андай операция жасатуу үчүн 30 000 АКШ доллары керектелет. Менде баягы сахарын диабет, панкреатит, пиелонефрит бөйрөктүкү, сосуды нижних конечностей, артроз. Анан баягы түнүшүнө да уктай албай калгандан жүрөккө да чейин эме кылып, жүрөгүм сайгылап чыгат кечке. Тахикардиясы бар болчу кичине. Ошол эме кылып. Анан ошол эми баягы сосудтардын эмесин дагы операция кылыш керек экен. Анткени эме десек, эме жагы бегилип калышы мүмкүн, ошону ачыш керек деп эме кылат. Анан баягы сахардын эмеси да бүт эле. Баягы бедениң эме кылат экен, баягы бирдеме чаккандай болуп көрсө, баягы капиллярлардын баары атылып эме кылганда ошондой мындай бирдеме чаккандай болот да өзүнө. Анан бул баягы уйку безди, анан сахардын өзүнө операция кыла турган эмеси бар экен да. Анан көбүнчө Турцияда, Германияда жасайт эт, Россияда да жасашат дешет, билбейм анан. Бирок көбүнчө эмени угам, баягы Түркияда, анан Германияда эме кылгандар мындай ийгиликтүү эме болуп атат дейт да. Албетте баягы Кудай берген оору эме кылат. Анан эми колдон келсе баягы бычак деле тийгизгим деле келбейт, чынын айтканда. Канча экенин да билбейм эми, баягы эми мындай тааныштарымды сурап эме кылып көрсөм, где-то ашказан, анан эмелер эме болсо 30-тан да ашык кетет дейт да. 30 000 доллар. Анан билбейм эми. Анан бирок инсулинге жеткирбейин деп аракеттенгем да. Көбүрөөк киши мындай аракеттенет да. Мен да ошо инсулинге жеткирбейин деп эме кылдым. Мен баягы эми быйыл июнда катуу көтөрүлүп кеткенде 33-кө чыгып кеткенде, анан айла жок, анан кийин жакта сая башташты да. Анан кийин капельница сайып атты, инсулин сайып атты, ошентип аткандан кийин 5 жолу сайып, ошо 5 жолу алам. Ошо менен мен келатам. Албетте менден деле көп жылдан бери алып дарыланып аткандар бар экен. Бирок мен башка бул эмелерди кеч киргенде тамырларым, кан тамырым баары ооруйт да. Сүйөктөрүм баары ооруйт. Эми көрүнсөм бул сахардын эмеси дейт. Анын үстүнө бул мурун полиартрит бар болчу, бул эми артрозго өтүп кетиптир. Анан эми Кудай берген оору. Бул деле сынак экен. Анан бул эң негизги мени кыйнап аткан ошол сахар диабет менен кичине ашказан эмеси, бул панкреатит, баягы таманым эме болуп атат да, ошонусу эме баягы бөйрөк немесиме чөп чыгарынчып атам, аракеттенип эми албетте колдон келишинче өзүбүз аракет кылышыбыз керек, аракет кылып атам. Анан ошо 5 жылдан бери эле эч кимге эме кылган жокмун баягы. Албетте баягы диаспора немелери кээ бир аракеттенип жардам берип атты. Анткени баягы укол жазып бергенде, капельница жазып берип атканда, баягы артрозумду көрсөтсөм, эме кылсам, анан бу тамырларды көрсөтсөм, хирург эмелер клиникадагылар жазып берген дарыларды алып эме кылып сайып аттым, сайдырып. Ал дарылар кымбатыраак экен, бир ампуласы 500 сом болуп.
ошентип мегданан биз эми айлык деле өзүңөр билесиңер да кичинекейде. Ошол анан мен деле баягы мендей деле көптү айланайын. Анан Асыл Молдокматов эме кылса мен деле уялам айланайын, элден бирдеме сураган. Азыр ар бир үйдө өзүнүн проблемасы бар. Проблемасы жок, үй бүлө жок азыр. Анан мен тим эле аларга эме кылганда койгулачы десем жок деп, анан эмеге чыгарып коюп туруп обязательно жардам бербесек болбойт деп эми. Рахмат албетте бардыгына, эл журтка баарына. Жергеде Асыл Молдокматовнага бардык мени колдоп аткан эл журтума баарына терең таазим, чоң рахмат. Буйруганын көрөбүз албетте. Эч кимге оору каалабайм. Теги эле оору дегенди эч ким билбесин илайм. Жараткан жакшылыгын улай берсе, жакшы адам жаш сураса ыңай берсе. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланышса болот.